Негизи эле бүгүнкү күндө айымдарга эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Көбүрөөк эмне каалайт элеңиз деп ойлойм да, алардын дагы бир негативге малынбай, жаман ойлордон алыс болуш үчүн. Эң маанилүү нерсе, кайта эле айтып кете тургандай нерсе, өзүн өзүн сүйүш керек. Көпчүлүк эгоизм менен адаштырып алат да. Эгоизм менен эч бир мындай бир эмеси жок. Өзүн чыныгы сүйүү менен сен балаңды кантип сүйөсүң? Сен анын убагында жатыш керек, убагында туруш керек, убагында дары ичиш керек. Кока-кола ичпейсиң, таттуу жебейсиң, же мындай чектеп бересиң. Сен балаңды кандай бир ыкмада чоңойтуп өстүргүң келсе, ошону өзүң эле колдонуп, өзүң эле дайыма сүйлөп туруш керек да балаңа сүйлөгөн нерсени. Сени жакшы көрөм, сени ойлоп атам, жатып тур, эс алып тур, азыр мындай сабагыңды жашаш керек деген мындай по режиму двигаться. План коюп алып, План коюп, анан өзүңө ушундай нерселерди койсоң, өзүңдү өзүң биринчи ойлосоң, өзүң менен алек болсоң, башка кишилердин негативи дагы, мамилеси дагы тийбейт. Мына ошондой айымдарды биз күчтүү айымдар деп айтат экенбиз да. Күч эмнеде? Күч десе эле ал булчуңдарда эмес, анын кыйын болуп сүйлөгөнүндө эмес. Бир учурда сүйлөбөй коюш керек болсо, сүйлөбөй коюуда да. Кээ бирөө айыптап жатса, ойлонуп, ал адамдын өзүндө көйгөй бар экенин билгенден кийин ал менен теңелбей коюу дагы бул күчтүүлүктүн бир түрү болуп эсептелинет экен. Анан күчтүү айым дегенде эле менин көз алдыма кандай айым келет? Өзү менен өзү достошо алган. Сиз айткандай өзүн өзүн сыйлай алган, өзүн сүйө алган, өзүн мындай жакшы көргөн үчүн ал өзүн жакшынакай кийинтип атат да. Ал өзүнө кам көрүп атат. Ал жакшы бир айлана чөйрөгө өзүн алып барып ошолор менен дос бол деп жатат да. Сен ушул жерге деле аралашып жүрсөң, дагы бир жакшы нерсе көрөсүң дегендей, бул дагы күчтүүлүк. Чечкиндүүлүк бул күчтүүлүк болуп дагы эсептелинет экен. Ошондуктан балдарыбызга үлгүлүү, күчтүү инсандардан болуп жүрө берелик. Күчтүү десе эле биз мырзалар деп ойлоп калат экенбиз. Ой, мырзалар айымдардан да күчтүү болуш керек деп. Билесиздерби, мырзалар күчтүү болуш үчүн биринчи айым күчтүү болуш керек. Анткени ошол мырзаны көтөрмөлөп турган дагы бул күчтүү айым.